Кутман кеч барыңыздарга. Сонун маанай менен бүгүн шагал дегендем деп 25 адам келип кетти. Ана эмесе мен сиздерди абдан күттүм. Батылбештин саты озуп калат. Так. Аха, Кутман кеттик. Ана эмесе мен бүгүнкү эфирди ачыктап жарыялайм. Пока кирип туруңуздар. Эмгеге чыкса таңындан, элиси окшош жаңган, эстели күчүнөр жазды. Так, ладно. Вау, сонун. Анда эмесе бүгүнкү эфирибизди ачык деп жарыялаймын. Абдан сонун мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калыңыздар. Мен оюмча бүгүн көпчүлүгү менин комузум жок, мен комуз утуп алсам экен, карагай комуз меники болсо экен деген айымдар чыккан болуш керек. Мен туура айтып жатамбы? Жазып койсоңуздар, ким кандай максатта бул эфирди күттү? Жазып койсоңуздар. Менин аты жөнүм Асель Матиева. 2 жылдан бери онлайн аркылуу комуз үйрөтүү боюнча мыкты адисмин деп айта алам. Себеби өзүмдүн автордук методум менен 3000ден ашык айымга онлайн аркылуу гана комуз үйрөттүм. Мына ушундай. Менин өзүмдүн автордук методум абдан сонун иштегендиктен ушул күнгө чейин сонун болуп сиздердин алдыңыздарда кызматтамын. Жана жаркырап чыгып калган убагым. Комуз утсам катышсам дейм, ырдап чертүүнүн максатында катышыпты. Саламатсыздар, сонун ырдайт экенсиздер, мага аябай жактыңар дейт. Рахмат Гүлбарчын эже. Комуз утам деген ниет менен катышыптыр. Мен карагай комуз утуп алсам деген ниет дейт. Утам буюрса комузду бизге да уткан буйрусун дейт. Мына көпчүлүгү жалаң комуз утсам экен дегендер. Себеби комузду белек алуу максатында мына 60 жаштан албетте үйрөнгүм келет дейт. Мен комузумду сындырып алгам, мага комуз керек болуп атат дейт. Мына салт боюнча комузду салт боюнча саат 9да жөн эле киргендер бар экен, мени күткөндөр бар экен. Комузум жок дегендер. Мына ушундай. Бүгүнкү сонун комуздун ээси ким болду экен? Мен абдан сиздерге белек бергенди абдан жакшы көрөм. Себеби 1 айдын ичинде биз 3 айымга комузду белекке беребиз. Шарттары өтө жөнөкөй. Ушул эфирди 1 саат бою ким мени менен чогуу өткөрүп, анан ушул эфирде болгон бир суроо берем. Ошол суроого эле ким биринчи бул комментарийге жооп берген болсо, ошол айымга гана комузду ыйгарып салам. Комузду алган айым бизде бир шарт бар. Биздин курска сөз катышы керек. Комуз курсубузга катышышы шарт.
Анан биз сиздерге комузду кайсыл жерде болбоңуз биз доставка кылып салып жиберебиз. Мына ушундай. Андан сырткары биз 10 ноябрда баштала турган онлайн аркылуу комуз үйрөнүү группа сабагыбызга 1 айымга белекке сертификат беребиз. Мына ушундай. Аны эмесе 1 сааттан бери чыдамсыздык менен күтүп атам дейт. Мен дагы аябай күтүп атам. Саат 9 болуп кетти. Менде комуз бар, кичинекейимден мештен болчу. Бир аз турмуш тиричиликке байланыштуу ырдай албай жүрөм, жүрөктөн ырдагым келет дейт. Абдан сонун. Комуз менен ырдап калсам сонун болмок дейт. Абдан сонун. Ушул мен комуз менен ырдап калгым келет. Мен мечтам болчу деген айымдардын бардыгы мен автордук методу менен сөзсүз түрдө комуз үйрөнө алышат. Анткени комуздун 3 кылын элестеткен менин 3 сызыктуу нотам андагы жазылган. Бизде мисалы биринчи кылда жазылып турса о деп жазылып коёмун. Бул баш тамгасы. Биздин манжаларыбыздын баш тамгалары менен гана жазып койгон. Биздин манжаларыбыз өздөрүнүн аттарын билгендиктен абсолюттук түрдө элестүү көз караш менен эле биз комузду черте алабыз. Мына ушундай. Биз жөн гана элестетүү аркылуу гана комузду оңой эле чертип үйрөнөбүз. Жана ырдап черткенди үйрөнөбүз. Мына ушундай сонун автордук методдун ээси мен Асель Матиева. 3 баланын энеси, 1 уул 2 кыздын энеси, сүйүктүү жар. Өзүмдү абдан мактап тааныштырып кетейин, уруксат берсеңиздер, бир аз жаңы кошулган менин катталуучуларыма бир кичине болсо да бир 3 секунддук, 3 мүнөттүк өзүмдү бир аз тааныштырып өтөйм. Мен аты жөнүм Асель Матиева деп айттым. Мен Жалал Абад шаарындагы балдар музыкалык мектепте 5 жыл комуз адистиги боюнча Стамкулова Фарида деген эжекемден жалаң ырыл күүлөрдү үйрөнгөнмүн. 20-30дан ашык күү билемин. Бирок мен өзүмдүн жашоомду бир музыкадан алысыраак кармагым келип, бирок ошол эле агымда журналистика боюнча билим алганмын. Исеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде журналистика боюнча билим алып, ошол эле учурда мен 5 жыл КТРКда журналист болуп, алып барчу корреспондент болуп, музыкалык редакцияда иштегем. Андан сырткары Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында 5 жыл комуз менен элдик ырларды ырдап чертүү боюнча мен 5 жыл билим алганмын. Бюджеттен окуп билим алгам. Ал жакта жалаң бюджетке окушат, жалаң таланттууларды тандап алышат. Менин устатым Улук Мырза Полатов, ошондой эле Токтобек Асаналиев деп айтыкым келет. Кимге комуз келсе ошого буйрусун дейт. Ооба, кимге өтө керек болсо ушунчалык үйрөнүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар болуп, бирок комуз эле жок болуп аткан болсо ошол айымга буйрусун деп биз абдан ниет кылабыз. Мен өзүм комуз чертем, бирок комузум жок дейт. Комуз алсаңыз, катышыңыз сөз түрдө кара күүлөрдү үйрөнгөн бул башка, ал эми ырларды комуз менен ырдап чертүү бул бир башка да. Ошондуктан сиз кандай чертет элеңиз, нота менен үйрөнгөнсүзбү, жана ошондой эле нотанын да абдан көп түрлөрү бар. Ошол түрлөрдүн кайсы бири менен үйрөнгөнсүз, ошол боюнча дагы бул жака жазып кетсеңиз, сизге кандай тартипте керек, ошол боюнча сизге өзүмдүн билимимди бере берем. Анткени бул жакта бир эле комузду такыр билбегендерден тышкары бизде училищада окуп, күүлөрдү үйрөнүп, музыкальный школаларда, мектептерде музыкалык билимдери бар комуз билген айымдар дагы мени көрүп атышат. Анткени ырдап чертүүгө биздин комуз менен үнүбүздүн айкалышуусуна кандай чоң кадамдарды жасаш керек. Ал үчүн кандай комуз менен үндүн айырмачылыктары, анын сырлары боюнча мен именно ушул сабак беремин. Мына ушундай Гүлжар Эрмек деген мен комуз чертем көп, бирок комузум жок деп атат. Комузум жок дейт. Мен комузду бүтпөй алгам, ошон үчүн чоң күлөдү үйрөнгүм келет, нота билем дейт. Азаматсыздар ыр күйлөрдү билем дейт. Азаматсыз Айбике, нота мен чертем, мен аябай комуз чертким келет, комузум жок.
Так, көпчүлүгүнүн 90% мына бул жакта келгендердин айымдардын именно бүгүнкү вебинардын катышуучулардын максаты комуз утуп алсам деген максатта көпчүлүгү келишти. Ошондуктан барыңыздарга ийгилик каалаймын. Мен сону мүмкүнчүлүктү берип атам. Сонун билимдүү кыз экенсиз, өнөрүңө жакшылыктар берсин. Алтын деди. Рахмат. Бүгүн бизде коногубуз бар. Мен өзүмдүн окуучум Айпери эже өзү Ошто турат. Ошентсе дагы онлайн аркылуу менен комуз үйрөндү жана кантип үйрөндү, кандай кыйынчылыктар болду, кандай сырлар бар экен комузду үйрөнгөндө, кандай артыкчылыктар бар экен жана өзүнүн өнөрүн ушул 1 сааттын алкагында тартуулайт. Мен азыр Айка эжени кошомун түз эфирге. Ал дагы мен менен кошуп сүйлөп берсин, айтып берсин кандай болот экен. Айпери эже комментарий жазып койсоңуз, кандай кылып сиз үйрөндүңүз, мен сизди кошконго аракет кылайын азыр. Ошондой эле бизде менеджерлер иштеп атат. Толугураак маалыматты алуу үчүн Феруза деген айымдын номерин, менеджердин номерин мен бул жака бекитип койдум. Сурооңуздар болсо ушул айымга да берсеңиздер болот. Ал менен жекеме-жеке түз сүйлөшүп, каалаган менин курсум боюнча суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Айка эже жазып койсоңуз, мен сизди эфирге кошомун. Так, мен сизди таппай атам азыр. Так. Айка эжени тапканча, Айка эже мага комуз буйрусун деп аябай көп смстер келет. Мага буйрусун. Мен азыр Айка менен бөлүшсүн. Көпчүлүгүбүз баягы өзүбүздүн жашообузда кандай кылып үйрөндү, кандай артыкчылыктары бар жана өзүнүн өнөрү азыркы жашоосу боюнча бизге Кутман-кеч. Саламатсызбы? Кутман-кеч. Айпери эже, бизде мына мен өзүм окуучум. Кайсыл айдан баштап окудуңуз эже? Менин күйөрмандарым менен бөлүшүп өтсөңүз. Барыңыздар. 18-июлдан бери. 18-июлда башталган группа сабакка Айпери эже биринчи болуп, биринчи тепкичке окугансыз. 0дон баштап келдиңиз беле эже? Айтсаңыз. 0дон баштап келгем, ооба. Комузум бар болчу, өзү кичинекейимден ырдаганды жакшы көрөм, бирок комузду билчү эмесмин. Мүмкүнчүлүк болгон эмес окуп үйрөнгөнгө. Бирок карантинде, по-моему, ошо 2-3 жыл мурун комуз алып койгонмун да, мен үйрөнөм деп өзүнчө цель коюп, YouTube'дан карап, аракет кылып жүрдүм, бирок эч не получалось, Анан ошо быйыл жайда, өзүм мугалиммин да мен. Каникулга чыкканда ошо Инстаграмда рекламада сизди көрүп калып, анан убактым бош эле попробую деп сизге окуп көрдүм да. Анан ошо июльдан баштап 3 айдын ичинде бардык 3-чү тепкичке жеттим, 1-2-ни бүттүм. 4-төн 8 ыр үйрөндүм. 2 ырды өзүм слух менен, сиз айттыңыз го, уже аракет кылсаңар өзүңөр деле эме кылып каласыңар депчи. 2 ырдын нотасын таптым. Таппадым, просто эмелер манжалар мененчи. Память болот деп, ошо менен эле тыңшап атып эсептеп ошентип 10 ыр үйрөндүм. И азыр 3-чү курс, 3-чү тепкичте окуп атам. 2 ырын Ооба. Мына ушундай атактуу көрөрманым. Биз манжалар менен иштегендиктен ар бир манжанын өзүнүн функциясын мен кенен түшүндүрөм да. Ошонун натыйжасында эле сиз өзүңүздүн организмиңизди жакшы түшүнүп алган болсоңуз, сизге бул комуз чертүү аябай оңой болот да. Кантип оңой комуз чертсе болот, кантип комузду өзүңүз каалаган ырды таап кетсеңиз болот деген темаларга келебиз. Даже биринчи тепкичти бүткөндөр деле таап кете алышат, менде окугандар.
4-5 жыл үйрөнгөндөр эле уже таап кете алышат да. А негизи жөндөмү азыраак, жок мен үйрөнө албаймын дегендер дагы бир 4-5-те сөзсүз өзү каалагандарды таап кете ала турган деңгээлге жеткирип жатам. Кудай буйруса, ошолордун бири Айпер эже мына. Эми кичине бир аз кайсы ырды чертип бересиз бул жактагы көрөрмандарыбызга? Билбейм, кайсыр бардыгыларды билем дебеймби? Сизге эң жакшы көргөнүн мындай өзүңүзгө ишенимдүү черткениңизди бир чертип берсеңиз. Башында кыйналып, мен деле 1 ай жүрдүм, мындай бирден ошо жазылгандай кылыпчы, шилтемдерди акырындан чертип. Өзү 2-3 ай окуш керек экен да, ошондо анан вот азыр чертип калганым 1 ай болду окшойт. Сентябрдын ортолорунан баштап ушинтип жакшы чертип калдым да, ага чейин шилтеп акырындык менен чертип аткам. Баягы группага да жибергем кыздаргачы. Бул сен мурунтан эле ойнойсуң деп ишенишпейт да. Сен, наверное, мурунтан билгенсиң, жакшы чертет экенсиң депчи. Мурунку үйрөнүп аткандагы эмем жиберсем анан ишеништи да, чындап эле сен нолдон баштап үйрөнүпсүң го деп. Мына ушундай болуп жок деп ишенишпейт да адамдар. Ушу таң калыштуу нерсе. Эми ким ишенсе, ишеним көрсөтүп келсе, ошол даражага жетет. Анан ишенбей отура берсе, эми кайла жок эмне кылабыз, ишендирип, чынбы? Анда эмесе келиңиз. Ошо биринчи баштаган ырымды ырдап берейин, ак кептеримди. Макул, ырдап бериңиз ошону. Жаным айдай кайгы учуп баралбай, жаш жүрөгкө жагардары таба албай, ак кептеримди төгөйүн арманда, учак жайып тумар жазып кала албай, ак кептеримди төгөйүн арманда, учак жайып тумар жазып кала албай. Асман учсаң мен да күтөм жолуңду, ак маңдайым кармасам дейм колуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадың торуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадың торуңду. Жалы карап күлгөнүм, неге мынча төлүп окумай ойноттуң, айтчы деги анып эле сүйгөнүм, неге мынча төлүп окумай ойноттуң, айтчы деги анып эле сүйгөнүм, айтчы деги анып эле сүйгөнүм. Ой, азаматсыз, мынакей. Ак кептерим ырды мен аябай сонун кылып разбор кылып берем да. Башында башталганда өйдө төмөн кайра жогору гана шилтемдер менен гана үйрөткөнмүн. Бирок Айпер эже өзүнүн баягы күчтүүлүгү десем болот. Андан сырткары мен жөн гана бул жерде мындай кылып чертесиздер, антип чертесиздер деп гана таштап коем. Биз ак кептерим ырды эң оңой кандай бир эфир түрүндө, бир көнүгүү түрүндө гана үйрөтөм. Биринчи ырды бир жума разбор кылабыз да. Бул учурда биз оңойраак ырды үйрөнүшүбүз керек болот. Оңойраак ырды биз кантип үйрөнөбүз деген темаларга келгенде мен өзүм ушул нерсени иштеп чыктым. Эң оңой ыр ак кептерим ыры эки эле сапта, эки эле сап нотасында. Ошол эки эле сапты сиз кайра баштан аякка айта аласыңыз, 3-чү жана 4-чү сап келип чыгат. Мына ушундай өтө жөнөкөй ырда, бул ырды көрсөңүздөр. Жагалмайдай кайгы учуп бара албай, жаш жүрөгкө жагар
Ырдары таба албай деп үйрөтөм. Анан кайра эле ушул ырды биз разбор кылабыз. Терип четкенде кантип теребиз деп. Мисалы, бул жерде биринчи кылды жана экинчи кылды баскан сайын кайсы бирин баса турган болсок, ошол кылды теребиз да, ошентип жагалмай кайкып деп ушуну ар бирин детально көрсөтүп берем. Мына ошондо сиз түшүнө каласыз, ушундай кылып чете турат. Анан ошол эле ак кептерим ырды эми сол колду кантип кооздоп чертишибиз керек деген темаларга келебиз. Ошентип бир ырды эле өткөнгө 3-4 темага келебиз. Ошол 3-4 теманы бир жуманын ичинде сонун кылып бышырабыз. Андан кийин бизде экинчи ыр, 3-чү, 4-чү ырга кетебиз да. Андан кийин эле ал ырлардын штрихтерин, оң колдун шилтемдерин көбүрөөк басым жасайбыз. Анан ошондон кийин эле сиз ак кептеримди кайра чете келгениңизде сонун болуп чыга келди. Ушундай болду? Ооба. Буну ошо кече үйрөндүм мен. Башкаларды деле ошентип мындай тездетип кичине өзүң эмеңен экен да. Сиз үйрөткөндү башында ошентип ырдап жүргөм, ошентип өтөгө ылгам элечи. Кийин карап көрсөм, сиз биринчи эмени жибересиз го, жөнөкөй үйрөтүп, потом анан кооздоп чыгыш керек дегениңиз дагы бар го. Видеолорду ошо көрүшүш керек экен да бардыгын. Ооба, көрдүңүздөрбү? Бул курстун да бир уникалдуулугу ушунда да, бир эле тепкичте 4 ыр болот. Ошол 4 ырда 4 жума разбор кылабыз да. Ошондо бир ырды бир жума разбор кылабыз, экинчи ырды экинчи жума, үчүнчү жумасында үчүнчү ырды, 4-чү жумасында 4-чү ырды разбор кылып атабыз. Анан эми биринчи ырдын эмне үчүн оңоюн тандап алдым дегенде дагы биз көп учурда биз комузду туура кармоого убактыбыз кетет. Комузду туура күүлөөгө, төркчү позицияны табууга, ушундай сыяктуу бир сонун темалар дагы бар бизде. Ошолорду тюнер тиркемесин көчүрүү, аны кантип колдонуу, ушул сыяктуу бир сонун эмелерибиз бар, тема. Ошолордун баардыгын үйрөнүп келип, анан кийин ак кептерим ырдын ошончо оңой ырды берген. Кийинкилеринде уже оң колго көбүрөөк басым жасап, кооздоого көбүнчө басым жасап кетебиз да. Айпери эже, сиз канча жаштасыз? Мен 35 жаштамын. Мектепте мугалим болуп жүрмүн. Кайсы жак? Ошо кичинемден бери кыялым. Каякта жашайсыз? Оштон болом, Ош шаарында турам. Баланын энесимин. Ошо. Азаматсыз. Сиз эми комузду башка туугандарыңыздын арасында чертип баштап атасызбы же үйдө эле өзүңүз отуруп чертип атасызбы? Үйдө чертип кече мына каникул, азыр четвертные каникулы же. Үйгө баргам, айылга барып, апама ырдап бердим, бир туугандарыма ырдап бердим. Анан бир туугандарым чогулуп, сен бул карагай комуз деп атасың, биз сага өрүк комуз алып беребиз деп ошентип сүйлөшүп калышты. Өрүк комуз, микрофон, там всё, что тебе необходимо, ошону купим тебе дешти, сүйүнүп келдим. Круто! Мындай. Жана кыз кишини үйүнө барсаң аябай сыйлайт эмеспи? Ошондой болуп. Мен да жана окуп жүргөндө, консерваторияда окуп жүргөндө, жана акча деле керек болот да. Төркүнүңө барасың каникулдан, барганда ырдап берчи дейт, анан ырдап берсең, эме кыстырып, неме миксам инелерим акелерим салып берчи да өзүм. Ооба. Мен да ошентип, миң сомдон 2000 сом ата энемден алып келдим. Мен бергенди кайра эле өзүмө берип ошентип келдим. Ушундай да кошумчаңызды кайра кайтарып келе аласыз да, ушундай сонун мүмкүнчүлүк. Ошондой болду. Сонун экен. Дагы кандай кыялдарыңыз бар негизи? Комузду дальнейший кандай чертсем дейсиз? Чыгайын дейсизби же ушинтип эле үйрөнүп өзүңүз үчүн эле калабы? Аны убакыт көрсөтөт, бирок кичинемде ушундай кыялым бар болчу, мен ырчы болом дегенчи. Апам көп айтчу, жакшы ырдайсың сен депчи. Анан кээде ойлоп калат элем, это, наверное, самовнушение, мен кичинемден ушинтип коюшуп, мен үнүм болбосо керек депчи, калп эле ушинтип ырдайсың деп коюшса керек. Бирок жакшы көргөм ырдагандычы. Кийин башка окууга тапшырып, музыкальныйга тапшырган жокмун. Турмуш тиричилик болуп ушинтип алыстап кеткенмин да. Бирок ырдаганда аябай сүйүнүп, караоке ырдагандарды жакшы көрчүмүн. Ушу курска катышкандан бери мен күндө келем, чарчаганым, например, да. Ушу комузду алып эле 1 секунд эчтен келип ойнойм да. Жыргап калам, чарчаганым деле эсимен кетип калат. То есть я нашла свое дело деп күлүп жүрөм. Анан буюрса билбейм, может, профессионально чыкпасам дагы хобби катары алып жүрөм да.
Абдан жакшы. Эмки жылы буюрса биз өзүмдүн окуучуларым абдан көп, ошондуктан аларды чогултуп бир концерт беребиз. Ошол кезде сөз катышасыздар. Хотя бы ошол нерселерге катышып, өз алдыбызча, мисалы, азыр YouTube каналдарым чыгып атат. Кааласаңыздар ошол жактарга кошулсаңыздар болот. Эми бардык нерсе каалоолордон. Анан биздеги кичинекей кыздар дагы бар, 7-8 класстар дагы абдан жакшы үйрөнүшөт экен да. Себеби телефонду да кармаганды, колдонгонду билишет да. Анан эми 1-2 класстарга бир аз кичинелик болуп калат онлайнда үйрөнгөн. 3-4 класстан баштап 60-70 жашка чейинки апалар үйрөнүп атышат да. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк экен. Анан бул жерде азыр жазып атат. Бардык эле адам ушинтип чертип кете албайт деп атат да. Сиз ошого кандай карайсыз? Кандай дейсиз? Любой эле адам мынтип чертип кете албаса керек дейт. Жок. Аракет болсо, мен башында үйрөнүп атканда, ошо июльда үйрөнгөндө мен 1 апта, 2 апта жүрдүм, ошентип мынтип кыңкылдатып, бакка кирем, эч ким жок жака барып алып, окшошпойт такырчы. Анан кээде ойлоп кетип аттым, болбойт окшобойт, үйрөнө албайт окшойм депчи. Анан сиз айтасыз го, колуңарды таштабагыла, раз кириштиңерби, ишенгиле дегенчи, ишеним болуш керек экен да. Башында окшободу меники деле, үнүм деле туура келбеди, черткеним деле окшободу, бирок вот это настырность, өжөрлүк дейби кыргызча. Ошо өжөрлүк болуш керек экен да. Мен кылам, мен ойной алам. Неужели мен ушуну ойной албайм, аракет кылсам депчи. Анан может кесибим жардам берди, мугалим болгондуктан да жоопкерчиликти сезип, раз баштадымбы, аягына чыгышым керек деген ой менен кылдым. Анан оңой болгону ырдап чертиш керек экен. Мындай ырдаганда ошо память ырдагы нота мындай үнүң менен окшотуп мынтипчи. Ырдабай чертсең кыйын болсо керек. Сизде баягы нотаңызда ырларды жазып коюш го. Ошо ар бир сөздү бөлүп эми муундаргачы, ошентип жеңил болду деп ойлойм. Аябай сүйүнүп кубанычтамын, сизге чексиз ыраазычылык билдирем, командаңызга. Күнү түнү болсо дагы жооп берип атышты суроолорго. Азыр деле ошентип атышат. Мен шашылып ырдап үйрөнүшүм керек деп өткөндө сизден 4-курсту дагы тепкичте алып койгонмун. Рахмат, заранее жазып койдуңуз, 4кө дагы окуйм. Күтүп атам, 6-7 дагы атылса дагы окуйм депчи. Көп ырларды эми үйрөнөм, мага оңой болуп калды. Ооба. Себеби азыр баягы нота көзгө көрүнгөндө эле шак эле чертип кетишет да деп. Кол да көнөт, анан көз да көрдү. Көрүү памяти, угуу памяти сыяктуу эле бизде манжаларыбыздын өзүнүн сезүү памяти бар да, басуу сезүү памяти бар. Ошол нерсе калпка келет. Себеп дегенде бизде өзүбүз клеткадан турабыз да, адамзат, ошол клеткалар, нейрондук клеткалар деп коебуз, мындай. Ошол клеткалар жаңыдан калыптанып, ошондо сиз 1 ай күнүгө 1 сааттан комуз кармасаңыз, сөзсүз комуз үйрөнөсүз. Каалабай үйрөнөсүз да. Биз өзүбүздүн организмибизди түшүнбөйбүз. Биз өзүбүзгө кызыкпаган адам үйрөнө албайт. Менин жөндөмүм жок. Аллах Таала талант бербесе эмне кылайын деп ойлойбуз. Жок, андай эмес, ардактуу көрөрман. Биз клеткалардан турабыз. Клеткалар күн сайын жаңыланып, өсүп, өнүгүп турат. Болгону ошол нерсени стабилдүү түрдө колдонсок, сиз ошол нерсеге сөзсүз үйрөнөсүз деп мен ар бир айымга айтам. Мага келген айымдардан биринчи кезекте комуздун настройкасын биринчи настройдон мурда өзүбүздү настрой кылып алышыбыз керек деп айтам да. Ушундан башталат бардык нерсечи, ушул нерседен башталат да. Сиз ойлобоңуз, мен жөндөмүм аз, мен ырдай албайм, мен үнүм жок деп келишет. Ой, алтыным, сиз сүйлөп атасызбы? Үнүңүз бар. Сиздин болгон үнүңүз кандай стилде, кандай жанрда сиздин үнүңүз? Мисалы, драматический сопрано болушуңуз мүмкүн, альт болушуңуз мүмкүн, же болбосо элдик ырларды жакшы ырдайт болушуңуз мүмкүн, балким лирикалык ырларды, балким рэп ырларын жакшы ырдаган адам сөзсүз дастан, терме дастандарды ырдай алат. Терме дастандардын эч кандай кайрыктары деле өтө чоң болбойт да, себеби сүй журтуңду, сүй жериңди, жаныңды, мына сүйлөп эле ырдап атасың да. Адалдыкка бер көчүңдү, каныңды деп коесуң, болду. Ну хотя бы сиз ырдагыңыз келеби, комуз үйрөнгүңүз келеби, терме дастандарды ырдасаңыз болот. Оп-оңой бул. Үнүм анча жок, мындай дегендер рэп сыяктуу да бул терме дастандардычы мындай жакшылап карап келгенде оондору бир аз эле мындай сүңгүп кирип кетесиз. Ал деле баягы угуу сезүү
память сыяктуу жаңы нейрондук клеткалар пайда болгон сайын биз өсүп өнүгүп ошол эле учурда бир өнөрдүн ээси боло алабыз да. Ошондуктан сиз каалайсызбы? Демек сиздин чымыныңыз бар. Бизде кыргыздарда чымын деп коет. Чымыныңыз барбы? Болду, сиз аракет кылыңыз. Бул жакта келген айымдардын дээрлик бардыгы эле мисалы жөн эле көрүп отурган жок да. Кичине болсо да чымыны бар адамдар көрүп отурат болсо, вообще ишенбейм мен. Онлайн тем более ишенбейм, кой айланайын. Комуз үйрөнүш кыйын, нота жатташ керек деп ушинтип отурган болуш керек. Бирок нота билгендерге нота мен үйрөтө берем, себеби мен автордук методумду алар тоготушпайт да. Себеби бир учурда сиз нота билгендер 4-5 нерсени сразу ойлоно алышат. Аларчы 4-5 нерсени кантип, мисалы до нотасы боло турган болсо, мисалы 5 сызыктуу нота бар, ошол 5 сызыктын ортосунда, экинчиден 3-үнчү сызыктын ортосунда до нотасы деп билебиз. Ошол до нотасы деп аны жаттайсыз. Бир эсептеп туруң Айперже. Анан кийин до нотасын бул жактан кантип табабыз деп ойлойсуз. Бул 2. Анан кайсы пальчик менен басабыз до нотасын дейсиз. Биринчи кылда ортон менен басабыз дейсиз. Анан ал кандай нота? Мына ушул жака да келет. Ноталар дагы бөлүнөт. 4-лүк, 8-лик, 16-лык, 32-лик, бүтүн нота, жарым нота болуп бөлүнүп кете берет. Ошолордун баардыгын одновременно ойлонуп, ошону чыгарып, аны уга билиш керек болот. А менин нотамда, менин автордук методумда сразу ырдап черткенди үйрөнөсүз. Себеби мисалы жага алмай дей турган ыр боло турган болсо 3 сызыктуу нота турат. Ошонун үстүнө эле биринчи кылда о деп жазылып турат. Ортончу менен бас деген сөз. Биринчи кылды ортончу манжа менен бас эле деген сөз. Ал эми стрелкаларыбыз болсо төбө, жогору ушундай эле. Анан минтип туруп басканда эле мен мындай үйрөтөм да, мына карап көрсөңүздөр, биринчи кылда орто менен басканда эле, мына логичный нерсе. Басканда эле жа деп астына жазып койгон нотанын астында жа, вау, жа деген үн чыгып атат деп ойлоносуз. Көрдүңүзбү? Ойдун күчү керемет да, көрдүңүзбү? Жа деген үн чыгып кетти. Ак кептерим мурдун жа деген жерин чертип алдым деп ойлоносуз деп ушундай үйрөтөм да. Ошондуктан менин методумда 90% результат. 90%. Мен комуз чертем дегендер эле үйрөнө алат. Күнүгө мен 1 саат комуз кармай алам дегендер эле үйрөнө алат да. Мисалы карап көрүңүз. Жагайдай дегенди сразу ырдап чертесиз. Себеби 3 сызыктуу комуздун 3 кылын элестеткен нота турат. Бул жерде ортон сөлмөй экен биздин манчалар өздөрү билет. И бул жерде сиздин фокус вниманияңыз ырда болот. Сиз ырдын текстин билбесеңиз дагы сразу ырдын текстин кошо жаттап ырдап чертесиз. Бул нерсени түшүнгөн адам билбейм. Методикаңыздын да жакшы жери баягы, например, мен өзүм кызым музыкальный школага бергем да, фортепианого барат. Айлап жылдап окуп, 7 жылбы 8 жыл окуйт экен, фортепианода, музыкальный мектепте ошто окуйт. Анан комузду деле сиңдилерим окуп атышат, бирок аябай кыйын. Алар таң калып атышат. Айперже биз ушинтип жылдап окуйбуз, бирок бир жылда бир күнү мынтип зорго үйрөнүп атабыз депчи. А музыкалык билими жокторго эми алар профессионально үйрөнсө керек. Например, бизге мен аябай сүйүнүп атам да, за какие-то там 3 месяца мынтип ойноп ырдап калыш, это сонун нерсе да. И за такие деньги убакыттагы, акчадагы нотаны зорго жаттайсыз. Себеби память керек да бул нерсеге. Аракет кылып көргөн YouTube'да аябай көп экен нота менен жаттаткандарчы, жазып чыгарып коюшуптур дажычы. Бирок кылып ре деп атып эле каяка басканы эсимен чыгып калып до деп мен канча блокноттарга жаздым, ошону жаттайм мен депчи. До эмнерде болот, ре бу жерде болот экен деп, бирок такыр үйрөнө албай койдум да. Может, ага бир айлап жылдап убакыт керек. Билбейм, 1 жыл жүрдүм мен, кыла алган жокмун анычы. Аябай кыйын экен нота. Көпчүлүк ошо YouTube'дан үйрөнө албагандар да абдан көп келишет, үйрөнүп кетишет да. Алар сразу үйрөнүп кетишет. Мен нотам көргөндө эле вау дешет да. Анан бул жерде баягы ырдап чертип кетүү максаты болгон айымдар дагы жакшы. Мисалы көп жерлерде ырдашат айымдар, көп жерде эми кыргыздын баары эле таланттуу го да карап келгенде. Ар бирибиздин каныбызда комуздун бир кылдары титиреген бир сонун бир изюминкаларыбыз бар да. Ошол нерселерибизди бир кыңылдап, мисалы той өткөргөндө бүт эле ырдап чыгышат. Мен ырдайм да. Мына ошондой да. Ошол айымдар любойуңуздар үйрөнө аласыздар.
мен ачык айтам мындай ишенимдүү түрдө эле айтам. Себеби нота жаттабайсыз болгону сиздин 1 саат комуз 1 саат убактыңыз келе кетет болду. 1 саат Убакытка дагы жетип келме, любой время да. Мындай анан бир убакыт өтүп жетишпей калбай, күнүбү түнүбү өзүң бош болгон убакта кирип, карап, ойноп үйрөнө берет экенсиң да сончо. бизде сабактар Онлайнданчы. даяр турат Telegram каналда. Ким биздин курска жазылган болсо, ошол Telegram каналдын ссылкасын беребиз. Ошол жактан карап туруп эле үйрөнө бересиз. Анан түшүнбөгөн сурооңузду эртең саат 8ден кечки 12-1ге чейин кайтарым байланыш. Кечинде саат 1-2де туруп алсак дагы суроо келип калса жооп бере беребиз. Күнү да 24/7 мындай бир күн сабак болот, болбойт деген жок. Күн сайын кайтарым байланыш, күн сайын. Ойлоп атканмын, ошо 3 айлык каникулда эле окуйм депчи. Болду, эми экинчи тепкичти кийинки 3 айлык каникулда окуйм деп, уже биринчи тепкичтен кийин токтотконмун өзүчү. Бүттү деп августта токтоп, анан негедир кайра уланткым келип, 2 эмес 3кө дагы өтүп кетпедимби? Ал ишти мынтип шултолоп, болбосо ишим көп, саатым көп, анан нет, убакыт тапсаң болот экен. Күндө 1 саат, жарым саат, 1 саат убакыт. Вот кийинки мына 3 тепкичкече жакында эле баштадым. 2 ырды уже үйрөндүм. Берки экөөнү специально өзү мындай киришпей атам да. Киришсең аны деле бир күн кечке ойносоң үйрөнүп алат экенсиң ошо. Классно. Ооба. Айпер эже дагы бир ырдап бериңиз эми. Бияктагыларды. Экинчи тепкичте кайсыл ырды үйрөндүңүз? Бул тепкичтен бир ырдап берип коюңузчу. Үчүнчү тепкичтеги ыр мага жакты, жана тарымдын айтчу эмнеге деген. Макул. Ошону ырдап берейин, а? Бир жума эле болду, эже киргениңизге. 10 күн болуп калды. Ооба. Мына 10 күн ичинде бир жума болуп калды. Бир жуманын ичинде эле кайра эле 3 тепкичтин ырын жаттап алды да. Кыздар көрүнбөй коюңуз дейт, мындай көрүндүбү эми? Телефонуңузду кичине эңкелтип койсоңуз башын, ошондо көрүнөт болуш керек. Вот. Эми көрүндү окшойт, а? Чукпай калсаң кезигесе, убара болом күн кечке. Уклугуп ойлой беремин, булакта кайгуу түндесте. Уклугуп ойлой беремин, ай булакта кайгуу түндесте. Байкабай асыл оюнумду, байкаба саатка кондумбу. Сен күлгөн кезде каткырып, убаттап күлбөй койдумбу. Сен күлгөн кезде каткырып, ай убаттап күлбөй койдумбу. Жасада жамгыр сабаты, жан жакта элди каратып. Жаккансың турбум көрмөмдү, жанаша басып баратып. Жаккансың турбум көрмөмдү, ай жанаша басып баратып. Тарындың анан эмнеге, талап кермендей пендеге. Табышмак сырду тарынчак, тагдырым сенден кетпеле. Табышмак сырду тарынчак, ай тагдырым сенден кетпеле. Табышмак сырду тарынчак, ай тагдырым сенден кетпеле. Вау. Устаттан шакирт өтүптүр деген ушул болуп калды го. Мен жана окутуу менен кечке алектенип отуруп, ырдын текстин даже баягы унутуп калат кезинде, бирок студент кезде бир 100, 150, 200, 300гө жакын ырды жатка билет элек да, себеби тойлорго чыгат элек да. Андан бери баягы турмуш тиричилик болуп отуруп, ырлардын тексттерин бүт жеп коюп турмун да. Азыр бул эжеме карап аябай суктанып атам.
ырдынчаксын билгенде абдан. Сизден ушундай комментарий алгам этот специалисттен, профессионалдан, это очень приятно, спасибо. Аркалам да жок коюлганга, Мына жакшы ойногонго. классно. Ошого исең эле кыздар, башында ошондой ойной албай атам дейсиңер. Например, мен азыр ушу ырдаганымды көрүп айтып атпаймынбы, группада кыздар ишенбеди да, сен мурунтан эле ырдап жүргөн кыз окшойсуң, оңой эле ырдап койдуң, чертип. Мен өзүм деле таң калып атам, ушундай ырдап калганымачы, чертип калганыма. Анан всё можно, да, всё возможно. Аракет кылсаңар эле, ишенсеңер, аракет кылсаңар, главное аракет кылыш керек, иштеш керек, конечно. Элестетип эле отура бербейчи. Жетсе кылса болот да. Бул башталышы, мен дагы эме кылам, жана азыр тем более мотивация берип койдуңуз, кийинки жылы топ концерт берем депчи. Это вообще круто. Кызганып каласыз анда, жакшы ырдап, жакшы телевидениеге ойногон. дагы аябай чакырып атышат. Бизде баягы убакыт аябай окуучулар көп болгондуктан убакыт Кыргызстанда сиз биринчи жолдуңуз окшойт ушундай кылганчы. Результат көрсөтүп, курс ачып ушуну эми токтотпоңуз. Сизде мындай патриоттук сезимдериңиз бар го. Кыргызбы, комуз билбесе, комуз үйүндө турбаса, чертпесе дейсиз го, ошондой нерсе да. Мен дагы тарыхтан сабак берем, тарыхчымын. Патриотизм у меня тоже на высшем уровне, да, ошон үчүн аябай өзүм менен сыймыктанып атам мен. То, что я это сделала. 3-4 жыл мурун иштеген жеримде мектептин алдына искусство факультети ачылган да, Ошто көчүп, Караванскийден биракка келгенде анан жанынан өтүп кетип ушул музыкальный факультет не зря ачылды окшойт, ушу мага знак болсо керек, ушул жерге келип комуз үйрөнөм деп цель койгонмун да. Бирок иш менен болуп такыр барган жокмун ал жакачы. Мугалимдерден ушинтип кирип эле үйрөнөм деген элем. Частный эле сабак, акча төлөп. Бир досум, сиңди досум бар, ага күндө айтам да, кече ырдап жибердим ага дагычы. Айпер жие дейт. Сен ошондо экөөбүз скор койгонбуз да, мен ушул жерден комуз ырдаганды үйрөнөм депчи. Анан ал сүрөт тартканды үйрөнөм деген. Ошентип анан 2-3 жыл өтүп кетиптир. Кече мен обещаниемди сдержала. Ал жактан болбосо дагы, зато мен комуз үйрөндүм. Эми спортду сен должна выполнить десем, күлөт. Ой, ладно деп. Молодец, сиз 3 жыл болсо дагы, зато кылыпсыз депчи. Ошо аябай өзүм да сүйүнүп турам. Негизи Сизге чексиз ыраазычылык. Бизде аял затында тем более иштерибиз көп да, ишибиз бүтпөйт, тояшыбыз бүтпөйт, жумушубуз бүтпөйт. Анан онлайн аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атат да эми. Бүт чет өлкөдөгү кыргыздар, Кыргызстанды сагынгандар, мисалы Кыргызстан жети дубандагы баягы айыл жергесиндегилер эч ким мынтип сабак бербейт да. Баягы берсе деле баягы училищанын базасында эле барып, ошону менен эле билимин беришет да. Даже ошол училищанын базасында дагы менден келип жеке сабак алып алып, ырдаганды, комуз менен ырдаганды ошол мектептеринде өздөрүнүн кружоктору бар, курстары бар, эжелер келип үйрөнүп, сенин методуң менен үйрөтөлү деп атышат. Анан эми бул нерсе жайылып кеткени бир чети жакшы, бирок бир нерсе бар, автордук укук деген нерсе бар да. Ошол негизинде биз азыр лицензия алып, сертификаттарды буюрса даярдап атабыз. Андан сырткары бизде сонун өзүнүн автордук метод боюнча китеп чыкканы жатат. Классно. Сонунан да китеп алабыз. Китептерин кошо беребиз. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Буюрса мунун баардыгы келечектеги иш, бирок азыркы учурда процесс жүрүп атат да. Ошондуктан сиздерге күмүш сырга катары сонун кубануу менен айтып коеюн. Уже жазылып атат. Канчалар уже электронный вариантта жазылып даяр болуп калды көпчүлүгү. Мына ушундай. Эми биз оюнга кезек бере турган убакыт келип калды. Айпер мен да абдан кубанычтамын. Бир адамга пайдаң тийсе кандай сонун, Кыялын орунда. Мен да аябай кубанычтамын. Жакшы көрөм сиздерди. Дагы ырдап, дагы үйрөнөм. Буюрса дагы сонун изюминкалар бар, дагы сонун сырлар бар ачылып элек. Ошондуктан 4-5 ай окуш керек да, негизи. Болду, калган суроолордун баардыгына менеджерлер жооп берсин. Бул жакта кимде суроо бар болгон болсо, ал эми биз өзүбүздүн сапарыбызды оюн аркылуу улайлы. Айпер эже, сиз чыксаңыз болот. Сизге рахмат. Мен азыр кантип эмне кылганды? Чыгарганды мен деле билбейм. Кантип чыгарабыз? Так, сизде X деген жер бар бекен? Ошол жерди басып койсоң. Азаматсыз, сонун болду. Эми бүгүнкү сонун бир кандай
күч дем берет да. Менин өзүм окуучуларым мага күч дем берет да, ишенесиздерби? Алардын ийгиликтерин көрүп, алардын черткендерин көрүп, бир ишти кыйратып аткандай бир сезем өзүмдө. Анан ошондон кийин алардын ыраазычылыктарын алгандан кийин дагы да үйрөтүүгө, дагы да болсо, дагы да сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берейли деп, азыркы оюнга кезек берейли анда. Оюнду мен кантип атаймын. Так, бир суроо берем, Так, ойлоноюн. Анда эмесе мен азыркы эле Айпер эже ырдаган эң акыркы ыр эмне деп аталат. Ошол ырдын темасын ким биринчи жазган болсо, анда ошолду Карагай комузду белекке беремин. Экинчилерден болуп жазган айымга сертификат беремин. Анда эмесе кеттик, кайсыл ырды ырдады эң акырында Айпер эже кайсыл ырды ырдады? Атын жазсаңыз болду. Мына сертификат кантип утуп алсак болот дейт. Мына ушул мен суроо бердим азыр сиздерге. Азыр менин окуучум Айпер эже кайсыл ырды ырдады эң акырында? 3-тепкиче жаңы эле үйрөндүм деди. Эмне деп аталат? Тарынбачы сен мага деп келди, бирок туура эмес. Тарынба деген жери бар, бирок тарындың деген жери бар. Келиңиздер. Ким биринчи жазат болду экен? Ким биринчи жазса, ошол айымга Карагай комузду белекке. Кандай комуз экенин мен азыр так мен чыгара албай атам, ладно. Ак кептеримди биринчи ырдады, эң биринчи ырдаган ырым деп. Андан кийин унчукпай койсоң кез-кезде дейт. Жок, бул биринчи сабы болчу. Так, келди окшойт. Тарындың мага эмнеге? Жок. Тарындың айтчы эмнеге дейт. Болду, мына мен азыр скриншот кылып алайын. Абулова тарындың айтчы эмнеге. Сизди мен прямой эфирге чакырайын. Бул так, Жейн Алиева, сиз эме? Так, Жейн Алиева эле кетип атат да. Абулова. Вот. Сизди мен эфирге чакырайын. Абулова биринчилерден болуп жазды. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Биринчилерден болуп туура жаздыңыз. Атыңыз ким? Жылдыз. Жылдыз эже. Сиздин комузуңуз бар беле? Жок, ошо мен сизге курска жазылам деп эле 2 күндөн бери жазыла албай жаткам. Чоң рахмат. Бизде комуз уткан айым сөзсүз курска жазылыш керек. Комузду сизге белекке берем. Комузду бекер аласыз, бирок курска сөз курска төлөм аткарууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Бар. Бар. Кааласаңыз бир айга лыкка жазылсаңыз, наоборот сизге невыгодно болуп калат. Ошондуктан 3 айга 4000 сом төлөп, сиз Карагай комузду белекке алыңыз. Чоң рахмат. Азыр 10 ноябрда башталат. 10 ноябрга чейин жазылыңыз. Андан кийин уже комузуңуздун недействительный болуп калат. Ошондуктан ага чейин сөзсүз түрдө жазылыңыз. Кайсы жаштасыз? Каяктан? Хорошо. 34 жаштамын. 5 баланын апасымын. Бишкекте турабыз. Азамат, Бишкектин кайсы жагында турасыз? Конушта, Мурасордо конушунда турабыз. Мурасордо конушунда. Абдан жакшы. Анда эмесе тезинен төлөм жүргүзүп алыңыз. Макулбу? Себеби 10 ноябрда сабак башталат, Чоң рахмат. Анда эмесе жеңишиңиз менен Рахмат. Кандай сезимдер болду? Аябай сүйүнүп атам. Кечке дуа Күттүңүз беле? кылып отурдум эле. Жок, күткөн эмесмин. Бирок аябай дуа кылып аттым эле да. Чоң рахмат. Классно. Дуалар кабыл болду. Рахмат. Сиз буйруса чоң ийгиликтерди жаратып, Айпер эже окшоп менин эфириме чыгып бересиз деген чоң ишеничтемин.
Сонун рахмат. кейс болуп бериңиз мага. Аха. Мени качан бери тааныйсыз? Мен сизди көптөн бери тааныйм. Канча Инстаграмдан болду? постоянно карап турам. Где-то 1 айдан ашты окшойт. Анда эмесе сөзсүз катышыңыз, мен сизге ийгилик Аха. каалайм дагы Хорошо. эфирди Аха. Чоң чыксаңыз. рахмат. Аха. Андан кийин Рахмат. бизде Жээн Алиева деген жазып аткан. Так, Жээн. Азыр мен таалайын кайра кайда кетип калды. Абдан көп жазып атасыздар, болду эжелер. Ушу менен биз уже таап алдык. Ошондуктан Акокуловадан кийин эле Жээн Алиева деген айымды биз сиз эфирге чакыралы. Скриншот кылып коюп турун, макул эми. Эч нерсе эмес. Саламатсызбы, Жээн Алиева 1Л деген. Саламатсызбы? Убактыбыз аз эле калды. Тезирээк сүйлөп берип койсоңуз. Саламатсызбы? Кутман кеч. Атыңыз ким? Тахмина. Тахмина, абдан сонун атыңыз бар экен. Канча жаштасыз? 15 жаштамын. Комузуңуз барбы? Жок, мен комузум жок, ошон үчүн сиздин курсуңузга катышайын дегем. Уже комузду утуп кетишти да, биринчи жазган айым. Сизге сертификат берейин дедим эле. Комуз алганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Сөзүңүз угуп атат. Комуз алганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Же туугандардыкынан, же тааныштардын комузун сурап деле катышсаңыз болот. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Кандай кылып катышабыз эми? Анда кийинкилерден баштап катышайын. Комуз алганда. Макул, анда комуз алгандан кийин жазып коюңуз, сизди мен кийин кошом. Анда эмесе мен кийинки дагы жазып алган айымды биз туура жазган айымга сертификат берели. Анда эмесе чыксаңыз болот, Тахмина айым. Бизде комуз болуш керек да, сөзсүз түрдө, ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Мен азыр 3-чү жолу ким жазды эле, мен азыр бияктан карайын. Так. Аида Тарындың неге сен мага дейт? Жок. Тарындың айтчы эмнеге болчу? Бияқта Алибаева Ибарат дейт. Алибаева Ибадат. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо чыгып берсеңиз. Аз эле убакыт калды. Алибаева Ибарат. Алибаева Ибарат. Чыгып бере аласызбы? Мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Саламатсызбы? Алыстап кеткен окшойт биздин көрөрманыбыз. Так. Алибаева Ибарат. Анда эмесе Алибаева Ибарат айымды дагы биз куттуктайлы, себеби мурдагы Тахмин айымдын комузу жок болгондугуна байланыштуу. Кийинки айымга биз, кийинки туура жазган айымга Алибаева Ибарат эжеге 1 айлык биринчи тепкичтик белекке беребиз. Анда эмесе мен эфирди сакташым керек. Саламатта туруңуздар. Бир аз 1 мүнөттүк убактыбыз бар экен.
sendeki yüreğimin kılın termedi. Yüzü aydan sezmekmin hey Süybüsüm eğer Süybüsüm eğer Süybüsüm eğer ben seni Körgünü joktoy tengdeşi Ömrümdün süygönler kezi Bağımdır aydan sezmekmin Bayıka kalsam Bayıka kalsam ben seni Efirde